Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Атамбаев сотко алынып келинип, сот залындагы темир тордун сыртында отургузулду. Катардын кайрымдуулук фондунун көмөгү аркылуу кыргызстандык жүрөк оорулуу 81 бейтапка акысыз операция жасалат. Улуттук банк кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, 17 ноябрда сатыкка $500 000 чыгарды. Бүгүн 18 ноябрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата козголгон Койташ айылындагы жер тилкесин сатып алуудагы коррупция маселесине байланыштуу иш каралууда. Атамбаев сотко катышып жаткан айыптоочу тарапты толук четтетүү тууралуу өтүнүч киргизди. Судья Мирлан Термечиков бул өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Атамбаев ага карата айыптоо документтерине сотко катышып жаткан прокурорлор эмес, алардын жетекчилери кол койгонун, андыктан алар өзүлөрү көзмө-көз отуруп катышуусу керек экендигин белгиледи. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы 2020 жылдын башынан бери облус аймагында мал аралашкан 134 жол кырсыгы катталып, 2 киши каза болуп, 9 киши ар кандай жараат алгандыгын маалымдады. Мындай кырсыктардан 100дөн ашуун автоунаа каражаттарынын ээлери материалдык чыгымга учураган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы атайын билдирүү таратты. Билдирүүдө мал аралашкан жол кырсыктарында айдоочу менен мал ээсинин жоопкерчилигине байланыштуу мыйзам укуктук жагдайлар толук камтылган. Жол кыймыл эрежелерине ылайык, эгерде мал аралашкан кырсык болсо, анда малды айдап жүргөн адам түздөн-түз жооптуу болуп саналат. Айыл ичиндеги жергиликтүү деңгээлдеги жолдорду кошпогондо, автотрассаларда малды жол жээгине жайууга тыюу салынат. Мал айдагандар малды мүмкүн болушунча жолдун оң жагына жакын айдоого тийиш. Малды жол боюна кароосуз калтырууга, караңгыда, айлана жакшы көрүнбөгөн шарттарда малды жол жээгине жоюуга болбойт. Эртең 19 ноябрдан тарта кинотеатрлар өз ишин жандантышы мүмкүн. Бул тууралуу коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабынан билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим акыркы отурумда кабыл алынган, бирок расмий буйрук чыга элек. Болжол менен бүгүн түштөн кийин кинотеатрлардын ачылышы тууралуу буйрук Бишкек мэриясына жеткизилет. Коронавирус инфекциясынын тароосуна бөгөт коюп, дистанция сактоо максатында көрүүчүлөрдүн ортосуна бир орундукту бош калтырып жайгаштыруу талабы коюлган. Эске салсак, COVID-19 таркай баштаганда кинотеатрлар биринчилерден болуп карантинге жабылган. Алар 8 айдан бери өз ишин жанданта албай чыгым тартууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын жана атайын операциялар отрядынын кызматкерлери тарабынан 18 ноябрда Ош шаарынын аймагында алынган маалыматтын негизинде ыкчам иш-чара өткөрүлдү. Ош шаарынын аймагында Ысык-Көл облусунун 1997 жылы туулган тургуну башкарып бара жаткан BMW үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, кечиктирилгис тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тинтүүнүн жыйынтыгында автоунаанын багажынан бир даана АК-103 үлгүсүндөгү 7,62 калибриндеги ок атуучу курал, анын даана огу, 2 бычак жана салмагы 3,93 граммды түзгөн гашиш баңгизатына түспөлдөш зат алынды. Ошол эле замат кармалган жаран убактылуу жашаган Ош шаарынын Курманжан Датка кичи районундагы батирге тинтүү иштери жүргүзүлдү. Тинтүү учурунда ал үйдө Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган 1991 жылы туулган Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну болгон. Ал аталган батирде убактылуу ижара акысын төлөп бирге жашап жаткандыгын билдирген. Тинтүү учурунда уктоочу бөлмөдөн дагы салмагы 4,20 граммды түзгөн гашиш баңгизатына түспөлдөш зат алынды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 17 ноябрда Катардын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Абдулла Ас-Сулайти менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады.
Жолугушууда Катар элчилиги менен Катардын кайрымдуулук фондунун көмөгү аркылуу кыргызстандык жүрөк оорулуу 81 бейтапка акысыз операция жасоо макулдашылды. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана орган трансплантациясы улуттук илим изилдөө институтунун директору Жамал Аширов Азаттыкка азыркы тапта бул операцияларды кандай тартипте, кайсы оорулууларга жасаш керек экендигине байланыштуу сүйлөшүүлөр башталганын кабарлады. Улуттук банк кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп 17 ноябрда сатыкка $500.000 чыгарды. Ушуну менен ноябрь айында 3-чү, ал эми жыл башынан бери 17-чи жолку интервенция жүргүзүлүп, сатыкка жалпысынан $395 миллион ашуун акча коюлду. Интервенцияны башкы банк улуттук валюта сомду колдоо максатында ишке ашырат. Бүгүн 18 ноябрга карата доллардын расмий курсун улуттук банк 84,80 сом деп аныктады. Акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84,90 сом болууда. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго жетип, кийин кайра арзандай баштаган. Жыл башынан бери Кыргызстанда доллардын курсу 15-16 сомго көтөрүлүп, ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлардагы кымбаттап кетти. Орус рублинин бүгүнкү күндө расмий курсу 1 сом 11 тыйын деп аныкталды. 18 ноябрда күндүз жана 19 ноябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. 18 ноябрда күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, 19 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. 19 ноябрда Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышышы күтүлүүдө. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлүүдө. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.